Президенттин өкүлү айтып атат да, сүрдүп атат депчи. Эми бул сүрдөбөш үчүн Токтойм Үмөтайлан чакырып береликпи, жанында отуруп массаж кылып отурсун. Эми ушул сүрдөгөндүкпү? Мындай жөнөкөй эле суроо берип атат да, мынагу 9-беренеге жазып алыптыр да. Министрлер кабинетинин мүчөсү мамлекеттик сыйлыгы бар болсо камакка алынышы мүмкүн эмес депчи. Бул не деген? Түркөйлүк. Министрлердин бардыгынын жок дегенде почетный грамотасы бар да. Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын экономикасы еңбек сіңірген. Алардын бирөөнү да камакка албай турган болсок. Ана кантип анан коррупция менен күрөшөсүңөр? Анан президенттин макулдугу менен гана жоопкерчиликке тартылат дейт. Биздин депутаттарды алып барып эле камап атасыңар го, эч кандай жоопкерчилик макулдугу жок эле. Биротоланда министрлер кабинетин кызыл китепке эле киргизип койбойокпу? Сейрек кездешүүчү жаныбарлардын жанына жазып койбойокпу? Сейрек кездешүүчү адамдар деп. Буларга кол тийгизгенге болбойт, сөз тийгизгенге болбойт. Булар акыркы экземплярлар.